Анонимдүү алкоголиктердин күнүмдүк ойлонуулары. Бирдин айынын 9-у. Рухийликке жетишүү. Анын жолугушууларында биз бирөөнүн бирок рухийликке мен дагы эле жете элекмин дегенин угабыз. Бул билдирүүгө чейин ал өзүндө болгон өзгөрүүнүн кереметин, алкоголдук ичимдиктерден бошотулганын гана эмес, анын жашоого жана жашоого болгон көз карашынын толугу менен өзгөрүшүн сүрөттөгөн. Ал чоң белек алганы дээрлик баардык катышуучуларга көрүнүп турат. Болбосо ал али деле биле элек окшойт. Биз жакшы билебиз. Бул суроо берген адам бизге Кудайга ишенгенин 6 ай же 1 жылдан кийин айтып берет. Рухий тажрыйба бул мурда бош жана мааниси жок болуп көрүнгөн жашоонун азыр кубанычтуу жана толук экенин азыр түшүнүү болушу мүмкүн. Бүгүнкү жашоомду күнүмдүк дуба кылуу жана медитация 12 кадамды жашоо менен бирге мен ичип жүргөндө жок болгон ички тынчтыкты жана тиешелүү сезимди алып келди.